Баарыбызга белгилүү болгондой мынакей сот жараяны башталган 2026 жылдын 18 майынан бери толук кандуу 2 гана жолу процесс болду да. Ага себеп ушул маселе күнүгө ар бир сот жараянында көтөрүлөт. Жарым күн же түштөн кийин жоготобуз, же түшкө чейин жоготобуз. Бул жерде отургандардын баардыгы сот, адилет, калыс, ачык өтүшүнө кызыктар адамдар. Жана ошол учурда тез арада бул ишке жыйынтык чыгарыш керек. Себеби бул тарыхый сот жараяны. Бул жерде жок нерседен бир атайын бир ушундай маселеге келдик. Бул тарыхый жараян болуп калат. Андыктан акты ак, караны кара деп чекип койгонго бул жерде отургандардын баардыгы ошол эле учурда коомчулуктар кызыктар. Ошон үчүн биз жараянды мыйзамдын чегинде, бардык мыйзамдын талаптарына ылайык өткөрөбүз десек, анда биз башынан ээлге түзүп отуруп, ушул кемчиликтерди, ушул баягы терс көрүнүштөрдү жоюп алышыбыз керек. Антпесек, сот жараяны дагы узарат. Сотто катышуучулардын тараптарын теңдүү сактоо сиздин милдетте. Анан мына канча процесс болду. Жарым процессибиз ушул аксакалдын ден соолугуна байланыштуу башкаруу чарасы болду. Баарыбыз көрүп турабыз болду. Өткөндө мына Дыйканбай аксакалга жүйлөнүп процесске отурду. Ал бул азыр соттогу өзүн өзү коргоо, суроо берүү, ким эмне деп сүйлөп атат, баа берүүгө бул кишинин аз мүмкүнчүлүгү көрүнбөйт. Эртең бул кабыл чечимге да таасир этиши мүмкүн да. Ошондуктан баардыгыбыз кызыктарбыз, мен да кызыктармын. Сот тез каралып өтүшүнө. Сотту тез жылдырабыз десе, соттук медициналык экспертиза дайындап берин, карасын врачтар, үй камагына чыгарыңыз, дарылансын, келгилерге катышып соттун анықтаныңыз жакшы да. Ошондуктан адвокаттын өтүүчүн толук колдойм. Колдоп бериңиз, сотту эрте бүтүрөбүз десек. Ушул 75 аксакалдын каты кайсы күнү жооп кеңешке келип түшкө чыгасын билесиз? Биз Турцияда болдук. Биз Турцияда ошо 9-го, 11-го где-то. Биз жок болчубуз. 10 күнү келип түшөт, а? Биз жок болдук. Төраганын атынан кимдир бирөө комитетке кайсы күнү жөнөттү билесизби? Кайсы числода жөнөттү? Ошол эле күнү болуш керек. Сиз тажрыйбалуу депутатсыз да, так билбеген маалыматты айтсаңыз, мына коомчулукту заблуждение кылып атасыз, өзүңүздү кылып атасыз. 9-да келип түз ал 3-4 күндөн кийин анан комитеттерге сиз айткандай 1-2 саатта эле шашып турап комитетке жеткирген жокпу? Бул жерде обстоятельства так башка чагылып. Сиз билбеген нерсени билбедим деп коюңуз. Жакта төрага айтып атат, экс-төрага, что 10-да кирди деп. Значит, 10-да ошол обед убагында кирди деп. Комитетке качан түштү билесизби? Ким түшүрдү билесизби? Сиздин жардамчыңыз? Жок, менин жардамчыма бирөө жөнөттү инфода түшкөн. Ким жөнөттү чоңдурдун билесизби? Жок, Билбесеңиз билбеген нерсени айтпаңыз. Мындай да, сиз туура саясатчысыз. Көз алдын соруп чогуу иштештик. Мына 7-8-де чогуу баштадыңар. Саясатчы депутат сүйлөгөн сөзүнө добушуна жооп бербейт. А бирок кылмыш жөнүндө айтса, ал башка маселе да. Сиз айтып атасыз. Переворот жасаганга даярданышкан деп мына журналистке мына видеоңузду уктумду айтып атасыз. Азыр келип комитет 1-2 саатта кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы менен комитетке 75 арыз түштү деп атасыз. Бул жерде процесс болот. Сизден башка ошо арызды көтөргөн адамдар сурак берет да, алар такыр башка айтып атат. Билбесеңиз сураңыз, эски коллега, кесиптеш катары. Билбеген нерсеңизди билбейм деп айтып. Мен саясатчымын деп сүйлөсөңүз, коомчулукту, тургандарды сурамыз кылып. Сиз маалек сотасыз. Эксе эмес, сиз жалган сүйлөгөн болот. Биз кандай саясатчы экенин билбейбиз. Заключение алдырасызбы? Жооп беришти. Карашым болчу десеңиз, аны айтыңыз. Ооба, менде факты жок. Жөн эле бул менин саясий көз карашым эле. Анан мен предполагать этем үчүн айтып койдум эле депчи. Бизге ушул керек болуп атат да. Фактыңыз болсо айтып берсеңиз, сотко да жардам бермексиз, прокурорлорго да жардам бермексиз, баардыгыбызга жардам бермексиз. Могул жерде уккан турбайсызбы депчи. Айтып бериңиз, пожалуйста.
Мен кылмыш құқыққа берілген де. Жоқ, қылмыш емес. Сіз мен қылмышымды деп атпайсыз, уже қылмышымды. Қайсы факты менен подтвердитесь? Есть ли факты у вас какие-либо конкретные? Хочу Кыргызстане. Сізді қызматтан президент алғандан кейін біздің парламенттің ішінде иліктөө жүргөн да, служебное расследование. Ошол служебное расследование, согласно этому письму, вы как политик хорошо понимаете, честность, да, как процессы могут развернуться внутри парламента, как они проходят. Вы организацию внутренних процессов хорошо понимаете, вы же бывший депутат. Исходя из этого, я думаю, вы хорошо понимаете, почему я сделала эти выводы тоже. Значит, у вас фактов нет, правильно? Письмо 75 сейчас как Нет, раз таки письмо не является фактом. К этому письму я никакого отношения не мое имею. умозаключение. Имейте в виду. Когда, уважаемый судья, Каждый из вас старается дать оценку. Вопросы задавайте, и сразу начинайте комментировать. Нет, урматтуу сот, анда эгер күбө ошол служебный расследование жүргөн, ошонун негизинде мен ушундай жыйынтыкка келдим Мен десе, саясий анда сиз ошол Бар служебный деди. расследование алдырыңыз, биз көрөлүк. Эмне деген служебный расследование жүргөн ал жерде? Ким жүргүзгөн? Аны эгерде ошонун негизинде бизди күнөөлөп аткан болсо, анда улуу иштеп отуруш керек. Ал деген служебный расследование заключить жок да биз. Кана ошол служебный расследование? Мына утверждение кылды. Муну алдырыңыз, бул дейт. Экинчиден, урматтуу сот, сиз мени перебивать этиңиз, мен айтып коеюн. Сурап алды. Факт эмне болушу? Факт. Сурооңузду бериңиз. Вот срок берут, факт то, что является конкретный человек, который сам увидел. Я увидел, как вашего отца убили. Я первым прибежал туда. Я попытался оказать ему помощь. Я вам это рассказал. Вот это является фактом. Но когда вы у меня кабинете плакали, Я вас двоих прерву. плакали, Свидетель. да. Я как бы ему прибежал. Обвиняемый. Я могу сюда привести людей. Понимаете? Вот это факт. Свидетель. Вот когда ваша отца убили. Вот это факт. А то, что вы говорите свои высказывания, вот это политические высказывания, превращая. Обвиняемый А почему вы меня Джаши. обвиняете? Вы мне Я вам угрожаете? замечание Вы делаю. меня При чем обвиняете. тут мой отец? Нет, Вы зачем потому что это я факт Вы приводил. знаете, что это Вы психологическое придете насилие чист. давление? Свидетель. Вот. Не вам Да. приводить меня в чувство. Да потому что вы факты Не вам говорите. приводить меня в чувство. Обвиняемый Джаши. Свои политические Вы высказывания не привыкли надо всех мне обманывать говорить. и врать. Вам тоже Я вам друзья. говорю, это вы мне говорите правда, когда услышите. А вы в Извините, кабинете простите. мне угрожали, сколько раз грозили посадить. Об этом тоже все Да я знают. вас никогда не посадил бы. И не посажу. А зачем? Продолжила. Понимаете? Свидетель. По существу, пожалуйста. айтылбады негизи эле жалпы мындай комментарий берип койсоңуз бул процесс боюнча менин маркум атамды 20 жыл мурда 21 жыл мурда Бакиевдер атып кеткен. Ошол маркум атамдын атын менен манипуляция кылган бул адамчылыкка да жатпайт, эркектикке да жатпайт. Анан саясий чоң кызматта жүргөн, саясатта көп жыл жүргөн адамга, өзгөчө ата болгон адамга жакпайт. Туура эмес болуп калды ошол жак. Аябай чоң бул саясий манипуляция.